Курман айт, мейримдүүлүк майрамы. Курман айт жана курманчылык. Курман айт мусулмандардын эң башкы майрамдарынын бири. Орозо айт болгон күндөн 70 күн өткөндөн кийин келчү бул майрам адамдардын ортосундагы ынтымакты, биримдикти бекемдейт. Асыл үмүттөр жана жаркын ой тилектер менен коштолот. Бул майрамдын кыргыз тилиндеги аталышы сөздүн курмандык чалуу деген маанисинен келип чыккан. Курманчылык кылуу бул абдан берекелүү иш. Курмандык чалуунун шарапаты союлган малдын этин 3кө бөлүп, бир бөлүгүн муктаждарга, экинчи бөлүгүн конокторго, кошуна туугандарга, үчүнчү бөлүгүн өз үй бүлөсүнө жумшоо талабы бар. Кудай берген байлыктан бей-бечаралар үчүн үлүшүн бөлүп берүү адамды кырсыктардан, жамандыктардан сактайт. Курмандык чалган адам ошондой эле ачкылардын тоюнушуна, жардылардын кубанышына, муктаж каралардын, жаш балдардын бактылуу жылмаюусуна себеп болот. Демек, алардын ак батасын алат. Бата менен эл, жамгыр менен жер көгөрөт дегендей, ким бата алса анын жашоосу, ырыскысы берекеге толот. Бири-бириңерге белек бергиле, сүйүңөр артсын деп ыйык хадисте айтылган. Анын сыгарындай, курмандыктын этинин 3/1 кошуналарга, тууган тушкандарга берүү ортодогу мамилелердин жакшырышына, таарыныштардын унутулушуна жана көңүлдөрдүн жылышына алып келет. Курмандык чалган адам малды өзү сойгону же жок дегенде сойлуган жерде күбө болуп турганы дагы жакшыраак. Курмандык чалуунун шарттары: балакытка жеткен, сафарда болбогон мусулман адам жыйнаган байлыгынын наркы 85 грамм алтындан ашса курмандык чалат. Аялынын атынан күйөөсү, балакатка жеткен баласынын атынан атасы курмандык чалууга укуктуу. Курмандыкка кой, эчки, уй, топоз, төө чалынат. 7 киши биригип уй, топоз, төө чалса болот. Курмандыкка чалынуучу кой, эчки 1 жашка, уй топоз 2 жашка, төө 5 асыйга толушу керек. Эгерде малдын 2 көзү же 1 көзү сокур болсо, сойлар жерге басып келе алгыс төкөр болсо, 2 кулагы же 1 гана кулагы жок болсо, тиштеринин көп бөлүгү түшүп калган болсо, 2 мүйүзү же 1 гана мүйүзү түбүнөн сынган болсо, чыбыгы же эмче күрпү жулунган болсо, куйругунун 3/1 көп бөлүгү кесик болсо, сөөгү уркуйган өтө арык болсо, кулагы же куйругу тубаса жок болсо, башкарганга, жетелегенге, жем чөп бергенге жараксыз айланбаш болсо, анык ылаңдуу болсо курмандыкка чалынбайт. Курмандыкка кемчилиги жок мал чалынат. Эгерде малдын көзү чалыр болсо же чала көрсө, бир бутунан аксак болсо, тубаса токол же мүйүзүк ичинен сынган болсо, кулактары тешик тилик же учу кесик болсо, 1-2 тиши түшкөн болсо, оттой алган бир аз гана айланбаш болуусу, куйругу, кулагынын 3/1 аз бөлүгү кесик болсо, кулагы тубаса кичине болсо курмандыкка чалганга жарай берет. Котур болуп, бирок семиз болсо курмандыкка чалуу макрух, бирок жарай берет. Курмандыкка колдон келишинче эң мыкты малды чалуу абзел. Курмандык чалуу адеп жана боорукерлик менен аткарылышы керек. Мухаммед пайгамбар ага жараткандын саламы жана мээрими болсун, малдын көзүнчө бычак курчутууга тыюу салган. Малга башка малдын курмандыкка чалынып жатканында көрсөтпөө керек. Курмандык курман айттын 1 күнү айт намаз аяктагандан баштап айттын 3 күнү шамга жакын мезгилге чейин чалына берет. Бирок бул ишти айт намаздан кийин дароо кылганы жакшы. Курмандыкты сойгон касапчыга анын этин белек кылса же кедей болсо садага иретинде берсе болот. Бирок сойгон үчүн кол акы катары берүүгө болбойт. Курмандыктын этин жана терисин сатууга тыюу салынат. Терини белек же садага кылса же пайдаланууга алып калса болот. Жүрөктөрдү бириктирген ыйык курман айт майрамы эл жерибизде ырыскы берекенин көбөйүүсүнө себеп болсун. Бири-бирибизге, мекенибизге ак бата, асыл тилектерибизди багыштайлы. Айтыңыздар маарик болсун.